Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жаныбарларды идентификациялоо жөнүндө мыйзамы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2013 жылы 25 апрелинде кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан ошол эле жылдын июнь айында кол коюлган. Кыргыз Республикасынын жаныбарларды идентификациялоо жөнүндө мыйзамдын 5-беренесине ылайык бул жумушту мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу инспекциясына жүктөлгөн. Бирок тилекке каршы бул орган өзүнүн мөөнөтүндө тийиштүү документтерди топтоп Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө сунушталбай кечигип сунушталбай калган. Ошонун негизинде 2014 жылы 28 августта ошол кездеги Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин тапшырмасы менен атайын техникалык тапшырма, анан техникалык шарттарды иштеп чыксын деп Айыл чарба министрлигине кайрадан жүктөлгөн. Анан өкмөттүн токтому менен бул тапшырмаларды аткаруу боюнча атайын токтом кабыл алынган. Ошондон кийин биздин Айыл чарба министрлиги ошол жана техникалык тапшырмаларды, техникалык шарттарды жана жаныбарларды идентификациялоонун эрежелеринин долбоорун иштеп чыгып, мындан тышкары Кыргыз Республикасынын жаныбарларды идентификациялоо, чарбаларды каттоо, ошондой эле айыл чарба малдарына кулак биркаларын алып келүүлөр жана каттоо системасын киргизүү боюнча техникалык өзгөчөлүктөрдү спецификациясы иштелип чыккан. Азыркы учурда ФАО менен биргеликте министрлик жаныбарларды идентификациялоо системасынын улуттук концепциясы жана жаныбарларды байкоо жана идентификация системасын киргизүү боюнча иш-чара даярдаган. Андан тышкары Россия Федерациясы тарабынан атайын бул иш-чарага акча каражаты суралган. Жалпы суммасы 7,6 миллион АКШ доллары. Анын 2 миллион 203 миң долларына атайын оборудованиялар тендер аркылуу биздин транспорт министрлиги тарабынан сатып алынган. Алар бүгүнкү күндө бардыгы айыл чарба министрлигинде турат. Биздин калган 5 миллион 376 миллион доллары бул кийинки этапта тендер өткөрүлүп, жанагы биркалар сатып алыныш керек. Андан башка дагы бир топ иш-чаралар бар, ошолорго жумшалыш керек. Анын ошонун ичинен 500 миң доллары бул ПРООН тарабынан жанагы атайын окууларды уюштуруш керек. Ал акча каражаты ПРООН аркылуу өткөрүш керек. Алар бүгүнкү күндө алардын жетекчилиги менен биз сүйлөшөлү десек, азыр 20 январга чейин каникулда экен. Келгенден кийин алар менен биз ошол маселени сүйлөшкөн турабыз. Андан тышкары биздин адистердин алдын ала эсептөөлөрү боюнча бул компанияга жалпы 21 миллион доллар АКШ доллары кетет. Бүгүнкү күндө бул акча каражаты жок. Анан кийин токтоп калгандын дагы экинчи бир себеби биз 13,5 миллион долларды Казакстан Республикасы тарабынан берилиш керек эле. Бүгүнкү күнгө чейин ал акча каражаты бир тыйын да берилбей, анан ошол бүгүнкү күнгө биз мөөнөтүндө аткара албай атканыбыздын себеби ошондон болуп атат. Андан тышкары мына Франциялык Adventil компаниясы тарабынан иштелип чыккан жаныбар, кыскача айтканда, биз бүгүнкү күндө идентификациянын экинчи этабын баштаганга толук даярбыз. Азыр Байымбет Молдоваевич бул маселе боюнча өзүнүн түздөн түз ушул маселе боюнча иштеп атат. Азыр сиздерге
Бул жерде атайын өзүнүн презентациясын көргөзүп берет. Мен сиздердин көп убактыңыздарды алгым келбейт. Андан тышкары биз жанагы бул компанияны өткөрүш үчүн атайын Маламан деген мамлекеттик мекеме уюштуруш керек. Мунун уставынын долбоорлору иштеп чыккан, жалпы бардык министрликтерден макулдашуудан өткөн. Бирок эки министрлик бүгүнкү күндө идентификация жана жаныбарлардын кыймылын байкоо боюнча ыйгарымдуу органды аныкташыбыз керек. Бул биринчи. Экинчи, проондун линиясы боюнча жаныбарларды идентификациясын каржылоо максатында $500,000 сумманы чечүү. Бул сумма чечилсе, пилоттук фазаны өткөрүү үчүн окутуу модулдарын түзүү, окутуу жана кулак биркаларын, аппликаторлорду алуу, кызмат көрсөтүү акысы ошолордун ичине кирет. Үчүнчү, пилоттук фазаны өткөрүүдө база маалыматтарын сактоону камсыз кылуу үчүн бир провайдерге серверди орнотуу, анын иштесин жергиликтүү айыл жергесинде сыноо кызматын төлөө, ушундай маселе. Анан өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2016 жылдын бюджети бекитип атканда комитет тарабынан дагы фракциянын депутаттары, Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаттары тарабынан дагы ушул компанияны өткөрүү боюнча 40 миллион сом акча каражаты бөлүп берүү каралган. Бул этапты же болбосо пилоттук гана жумуштарды аткаруу үчүн болот. Анан кечээ дагы жогорку кеңеште Абдылкайыр Осмонбекович дагы бардык айыл өкмөттөрдө ушуну баштабайлыбы деген сунушун берген. Акча каражаты жоктугуна байланыштуу биз тилекке каршы бардык айыл өкмөттөрдө бир убакытта баштай алып, нерлер даяр, компьютерлер даяр. Анан жанагы акчалар чечилген, чозула турган маселе. Бирок бул ишти биз аткарбасак, биз эт азыктарын өндүргөн фермерлерге чет жака сатканга мүмкүнчүлүк түзүп бере албайбыз. Ошондуктан бул маселени биз жакынкы жылдарда аткарышыбыз керек. Урматтуу депутаттар, мен айтайын дегеним ушул. Ал эми жалпы жанагы идентификация боюнча презентацияны азыр Мураталиев Байымбет Молдалиевич айтып берсе жакшы болмок. Ушул мыйзам иштеп атат, бирок анын аткарылышын бир угуп койсок, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Министр бардыгын эле мындай кыскача тарыхый жагын айтып кетти. Бул действительно олуттуу маселе. Албетте идентификация бул биздин мамлекет үчүн, айрыкча улуу муундар үчүн жаңылык эмес. СССР маалдарында көп институттар иштечи, зоотехник, селекционерлер койчу иши кылып, мунун баардыгы жүргүзүлчү. Ал эми баягы СССР жоюлгандан кийин мына ушул бир жагы 25 жыл болуп калды. Бул маселе аябай керектүү, бүгүн олуттуу маселелердин бири болуп эсептелинет. Албетте много идентификацияны мыйзамды кабыл алынгандан кийин кичине бир убакыттар өтүп кетти. Мунун баардыгынын причинасын министрибиз айтып өтүп кетти. Бул жерде мен негизги өзү жанагы программа боюнча бир токтоп айтып кетсем, кандай кылып ушуну внедрять этебиз, эмнелерден турат. Өзү идентификация деген негизи эмне? Көп эле жерлерде ушундай ойлор жүрөт. Эгерде биз малдардын баардыгын эле каттап эле биркалап койсок, ошол идентификация деген ошондой деп. Бул идентификация бул чоң система. Ошол башталганда былтыр баягы Минсельхозго муну баардыгын өткөрүп бергенден кийин Минсельхоз ФАОга кайрылган. Ал убакта, конечно, финансы каражаттары чечилген эмес болчу. Ушу программаны иштеп чыкканга жардам бериңиздер деп. ФАО өзүнүн бир 417 миңдей акчасы менен тендер объявить этип, ошондо Франциянын жанагы ал убакта Сеново деп айтылчу,
компания, IT-система компаниясы утуп алып, 15 жылдын ошо июнунан баштап бизден да адистер, Кыргызстанда да адистер кошулуп, Минсельхоздон, ветеринарный инспекциядан, жергиликтүү самоуправлениядан, пастбищный комитеттен койчу иш кылып берип, 10 чакты адам менен биргеликте ушул проекттин үстүнөн, программанын үстүнөн иштей баштадык. Бул эми проект өзү программа бул бир нече бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бул биринчи бөлүгү эмете бул мындай модульдардан турат. Регистрация субъектов, регистрация объектов, биркование, регистрация животных. Мунун баардыгы биринчи эме болуп кетет да. Азыр кийин айтылат кандайча бул болот. Эми регистрация объективге бул ошол Кыргызстан боюнча бүткүл мал ээлери жана малды караган адамдар регистрация кылынат. Анан кийин көрсөтүлөт. Кийинки модуль бул регистрация объектив болот. Бул регистрация объективге бүткүл жанагы 4 түлүк малдын баардыгы кайсы жерлерде жайгашкан, адам башка кандай перерабатывающий органдар бар, кайсы ветеринарный надзордун объектилери бар, койчу иши кылып, бүткүл жанагы ветеринарный эмелерге тийиштүү башкалардын баардыгы кирет. Бул экинчиси. Үчүнчүсү управление бирками дейт. Албетте бул жерде эң эле бир негизгиси бул жанагы биз жанагы министр айтып өткөтпөдү. Биз кыска мөөнөттүн ичинде бар жанагы идентификация технических заданий тапшырмасын условияларга келсең, ким ашып кетти, медленно өтсөң, медленно. Вот, катталайт. Биринчи. Ошондо мыного кайсы сел правилада болсо кандай номеру коюлат, баардыгы айтылган ал жерде. Мисалы үчүн канчанчы числодон канчанчы числого чейин марттын числолору турат, экинчиси количество животных эметип. Ушулар кирет да, анан кийин мисалы үчүн бир эле райондордон бассак, бизде уже канча жаныбар катталган уже. Эми бул өзү проект жалпысына мыногудай болуп көрүнөт да. Жана биз айтып аткан иштеген адамдар ошо 6 айдан бери видеоконференция менен аркы менен алышып отуруп, ошол жерде мындай деген пункт бар да, бир 2 пунктка көңүл буруп кетейин. Ушул 5 мамлекет тетиги 2019 жылдын 31 декабрына чейин ушул иштердин баардыгын мамлекеттердин баары бүтүш керек да. 2020 жылдын 1 январынан баштап уже эгерде могу идентификация башка бул мамлекетте внедряться этилбесе, дальше движениялар министр айтып өтпөдү, дальше продукциянын, малдын, башканын баардыгын движениясы токтойт. Ошон үчүн ал жерде деле айтылат. Уполномоченный государственный орган по идентификации. Бай ушул бүт идентификация системасын карап, башкарып, жетектеп тура турган бир мамлекеттик орган, мисалы үчүн бизден Минсельхоз ушундай орган болуп, ошондо дальше алып барып туруш керек да. Эми Кожоңуз болмок экен, мунчанын эмне кереги бар? Анан баарын айылга бир китеп кылып барып берсеңиз, район анан жанакы вет врачтар муну окуп билгичекти мейиз айланып кетет, чын айткандачы. Ну, упрощенный вариант кылып эле вакцинацияңар сайып, анан сиз айтып атпайсызбы, жанакы элдерди алып атабыз деп. Алар илгеркилер эмеси, баягы арам өлгөн койдун кулагын кесип жеп, акча жазып тургандан кийин ЛСПга тапшырган эмелер эмеспи? Чынында көп. Мен оюм ушундай да, может быть, турадыр ситикичи. Абдан көп. Кичине азайтып, упрощенный вариант кылып эле, мунун баары акча дейм, чын айтканда. Биздин кыргыз элинде акча жок. Башкадан сурайбыз дегендей. Ушул сиз эмес жолдош министрди карап чыгып, кичине азайтса эле туура болот го дейм да. Аван эсебинен бүттү. Бул жерде берде отургандардын баары билбейм эми. Компьютерди мындай билген эле адамга мунун эч кыйынчылыгы жок. Кылган ишин келет, кечинде отурат, салат. Таза болбосо iPod дегенди алып бердик, 2ден болот. Таза болсо жанагы ноутбукту көтөрүп жүрөт, талаада жүрсө ноутбук менен таза колунан келбесе, биз сиз менен мага окшогон ветврачтар болсо, алар төрдү кагазына жазып келип, кечинде отуруп киргизип коет. Бул уже бүттү, бул акчанын кереги жок. Бул программаны биз кабыл алып,
дальше иштетип алып кетишибиз керек. Ошону жанагы уполномоченный органдын адамдары эмелер следить этип туруш керек да. Бу жерде мындай кылып биз сиздерге көрсөтүш деп этип атабыз. А мындай карасаңыз жөнөкөй эле бул. Жана 1С, Excel программалар бар. Жана айылдагылар кыйналабы дейм да негизи. Түшүнөбүз. Биз Жакшы кыска. Так, Мирлан Сакбеш. Мыйзам долбоору Турназбек Бош айтып кеткендей көп күтүлгөн каражаттар келбей атат. Ошону карабастан аракет болуп атат. Система даяр. Айтып кеткен болот, система даяр. Окутулган адистер даяр. Камча Жолушбаевич кыжаат болбой койсоңуз болот. Башка маселелер бардыгы каражатка такалып атат. Биринчи мыйзам чыкканда ветеринардык инспекция аткаруучу орган болуп чыккан. Бирок кийин өкмөт токтому менен кайра айыл чарба министрлигине жүктөгөн. Бул жерде бир эле маселе калып атат. Ыйгарым укуктуу орган маламан деп сунуш бергенсиздер. Ошонун тагдыры эмне болуп атат? Бул биринчи суроо. Корейлер менен жолушканда 3 жолу бир дагы жумушчу иретине жолуштук. Өкмөттүк деңгээлде жолугушлар болду. Цехти жанагы алып келе турган болсо оборудование мен тапшырма бергенмин. Алып кирүүдө 3-чү мамлекет катары. Поштина, НДС жана башка салык ушулар боюнча кандай болот? Келгенден кийин бул жерге жайын камсыздоо ошол жагын колго алыш керек. Өкмөт биз комитетти фракциянын сунушуна дагы ошону чечимге сунуш катары сунуштайм, ошонун жагын тапшырма берели өкмөткө. 40 миллион сом фракциянын чечими менен, комитет чечими менен каралды бюджеттен. Аны каралган менен аны ким алат? Ким аны дальше аткарат? Кайсыл эсеп счетко түшөт? Меморандум акыркы. Меморандум кол коюлду, коюлган жокпу? Мына ушул кыска суроолорго так жооп берип койсоңуздар. Маламан жөнүндө Минюс мындай замечание берди да. Бул жана сиз айтып аткан бул ветеринарияны колчу бул эмнеге бияка берилип атат деп. Алар баягы 72-чи токтомду кийинки порученияны учитывать этпесе керек. Ошол эле замечание. Буга деле мындай бир карап койсо, бу жерде чечиле турган маселе да. Анан кийин экинчи маселе жанагы корейский фирма боюнча. Баягы сиздерге жолугуп кеткенден кийин алар иштешип атат, баардыгын заказ кылып дайындап коюшуптур. Биз болсо меморандумду да, договордун да, проекттин баардыгын дайындап, азыр биз министрге көрсөтүүнүн алдында туруп атабыз. Бул жагы мындай даяр. Ал эми жана 40 миллион сомду эгерде мынау ыйгарымдуу орган чечилсе, ошол координировать этет, ошонун счетуна мынау 40 миллион түзүп, ишти баштай берсе болот да. Ушул кыска. Коммуникация деп 3 миллион адам эсептей албай кыйналдык да. Азырга чейин эсебин чыгара албай атабыз. Бул жерде малдын башы, тем более закон жазылганда ары чарбалардыга чейин жеткиче кичине жумуштаталы дейм да. Эмнегедир ГРС-ке тапшырылган жок бул. Алар машина эсептеп атат, элди эсептеп атат. Малдын жет атасын ушу силер алып турган программа ошого Кудай буйрса бир 5-6 жылдан кийин жет атасын таанып каласыздар, туура? Бул бука кимдин баласы, кимдин небереси? Ушул программа боюнча ушундай болот, туура? Анысы да, ылдыйында. Негизги максатым деп атат. Негизги максат бул баягы малчылыктын ден соолугу ушул товарды сатыш ушул болот, туура? Стандартка дал келиш керек. Биз чөтө мен канча Жолдошбаевичке кошулуп турам, биз өтө эле мындай тарыхын жазган даярдап атабыз да. Мынчалык деңгээлде керекпи? Анан сиз жеңил айтып атасыз, 2 айыл өкмөттө 2 кызматкер ушуну карайт, бир гана оператор. Бирок ошол оператор барып туруп кимдин кандай букасы бар, ую бар, караш керек да аны. Ал акча керек кошумча, керек эмеспи? Мисалы үчүн бардык айыл өкмөттөр көпчүлүгү дотацияда. Хорошо, жооп берейин. Биринчи, бул жерде проектте биринчи 2 жылда ушул именно элди үйрөтүш үчүн биринчи башталганда за регистрацию и эме үчүн акча каражат, в смысле проект эсебинен каралат. Ошол биздин жанагы иштеп аткан азыр частный ветеринарный врачка делегировать, бул очень заинтересованный будут. Ушул ишти баардыгын так аткарып Жокпу?
Азыр акча жок деп жаңы эле министр. Анда бул кооз эле сүрөт болуп калат экен да, акча жок болсо. Жок, биз эми даярдык жагын бардыгын дайындап турабыз биз. Акча керек болуп атат, чечилсе эртең. Издеш керек, давайте издейбиз. Акчаны издейбиз. Албайбыз да. Туурабы? Анан эгерде ушул темп менен болсо, значит быйыл 40 миллион бөлүнүп калса эч нерсеге жетпейт. Анан кийинки жыл, аркы жыл боло турса, демек бизде азыркы келечеги көрүнө элек экен да. Эт сатууну, малдын этин сатып, кымбатыраак сатуунун чет мамлекеттергечи жок энди келечеги, значит. Туурабы? Мындай сунушта Кыргызда айтылат да, мал аягы 4 депчи. Малдын жүрүшү секунд сайын өзгөрүп турат. Көбөйүп, азайып, союлуп, өлүп дегендей да. Мындай кылсак болбойбу да? Ар бир ай, мен айтайын деп аткан ошол болчу, ар бир айылдарда. Мисалы үчүн менин үй бүлөмдөн бюджетим бар. Ошол бюджетте мен билем, что быйыл момча 2 кара мал сатам депчи. Экспортко чыгарыш үчүнчү, ошол малдарды өзүнчө идентификация кылып, тактап, ушуга киргизип, анан четинен биз рынокко кире берсек болбойбу деген сөз да. Эгер акча бөлүнбөй калса, ушинтип эле жүрө беребиз банда. Эт арзан деп кое элечи, чет мамлекетке чыга албайчы. Жөнөкөй эле суроо болуп калышы мүмкүн да булчу. Бул сиздин айтып атканыңыз өтө туура, бирок мынау мыйзамды кабыл алгандан кийин муну реализовать этиш керек да. Бул жерде да проектте мындай дейт. Ушул 2 жылдын ичинде биз элди үйрөтүшүбүз керек. Кийинчерээк эл биркасына да, услугасына да өзү төлөйт. Кийин. Анан албетте бирөөнү биркибат этип, бирөөнү биркибат этип койсок ал туура эмес. Мына азыр эле бизде көп эле фермерлер бар, чоң фермерлер. Өздөрүнүн малдарын баарын идентифицировать этип койгон, биркибат этип койгон. Бирок ошонун баарын бир системага келтириш керек да. Бул бүт мамлекеттерде ушундай. Мына азыр мен жана айтып кетпедимби? Евразиядын эмесин, токтогун биз дайындап койдук. Эми жетекчилер баса кол коюшат, уже турмуштан кийин күтөт биздин Кыргызстандан. Эсептелген эң найменши. Ошону деле ылдыйлатып, мына жаңы өзүбүздөн чыксын деп, жана бирканы да. Мына азыр инвесторлор, бул кишилер сүйлөштү. Инвесторлор берге келип, бияқап келип, бүт оборудованиясын, башкасын, сырьёсын чыгарып берип, баягы найменши. Канча регистрация болот ушунда? Не дейсиз? Регистрация. Ал жерде мал, кой, жылкы, бар жок канча ошондо? Санын сурап атасыз. Санын сурасаңыз, мындай да. Так, бизде 1.400.000 кара мал жүрөт. Так. Жайында жана приплоду менен 2.200.000 чейин. 5.600.000 бизде кой баласы жүрөт. Жайында эмес менен 8 миллионго жетет. Бир 50.000, 100.000дей чочко жүрөт. 400.000 жылкы бар, 600ге жетет. Или биринчи чүйдө баштаганыбызда 14 миллион бирка керек. Иши кылып кой эмесине да биринчи баштаганда. Анан жылда кийин Канча акча керек ал жерге? Ал жерге көп акчанын деле кереги жок. Канча? Расчётторду бердик элек биз. Ну, приблизительно канча? Ошо башташ. Где-то 29-30 миң доллардай эле кетет. Сиз только доллар менен сүйлөп калыпсыз да? Тиги 30 миң доллар болсо, анда где-то 2 миллиондон жогору болот экен да, 2,5 миллион сом. Айтып берейин, мынакей так. Минфинден барбы бул жерде өкүл? Жок, а? Жок, муну Минфин эмес, муну биз эсептедик да. Жок. Акча барбы силерде? Ушу бюджет каралганбы? Каралбады. Мынакей сиздерге берди. Азыр силер мына кара бурадан башташ үчүн акча күтүп атасыңарбы? Азыр эми бул акчаны негизи жанагы Россиядан келе турган 500 миң долларды дагы ушунун ичинде пилоттук деп каралган да, бирок ушунда чечилбей турат да. 500 миң доллар российский кыргызский фонд ба? Жок, российский кыргыз эмес, мамлекеттерден берилет. Казакстан менен Ал берилбейт ал. ошол берилет. Цифраны айтып берейин анда. Мына жерде. Итоговый цифраны айтып. Итоговый цифраны айтып берейин. Мына мисалы үчүн Кара Бура район боюнча алсак, биз 2 айыл өкмөтүн алабыз. Азыр для 16.951 кара мал башы бар. Ушуну услугасы менен эметкенде 2.8.480 сом кетет экен. Биз эсеп 2 миллион экен да? Так. Нурлан Сапиевич, Бул кара малга эле. азыр 2 миллион чечип берсе болбойбу? Кара малга. Азыр 40 миллион сом бюджетте каралды.
ыйгарым каралды. укуктуу орган А. ким болот? Азыр өкмөткө сунуш берилген Маламан деген мамлекеттик А тиги Минюс эмнеге каршы чыгып атат? Дагы кайсы? Минюс каршы чыккан себеби мыйзамда ветеринардык инспекция аткарыш керек деп жазылган. Кандай? Ветеринардык кызмат Полномочий орган. аткарыш керек, полномочный орган ата. Бирок кийин өкмөт токтом чыгарган, 72 токтом. Айыл чарба министрлиги аткарсын деп. Булар айыл чарба министрлигинин алдында ошол Маламан деген Эмне Маламан эмне болот эми? Ачылабы? түз структураны бекитиш керек да. Биз ошону Бактыреш комитет фракциянын чечимине сунуш кылат элек да. Так. Маламан мамлекеттик предприятиянын структураны бекитүү жагын тездетсин. Бул биринчи. Экинчи, жанагы инвесторго шартты түзүп берсин. Так анын аталышын жазып туруп, чек арадан өтүүдө почтаны бошотобу, НДСден бошотобу, бул жерден жер менен камсыз кылуу жана башка ушул шарттын түзүп берсин деген 2 пункт менен сунуш берет элем. Ана жана сиздер айтып аткан Кара Буурага 2 ай өкмөтүнө 2 миллион кетсе, калганын күтүп тура бербей комплексине Кыргызстан боюнча баштаса, ар бир область, региондордо атпайбы менчи убакыт өткөзбөй. Ушул себептен бергенде суроончу. Эмне себептен биз талас деле карап Мүмкүнчүлүк бар. Жок, мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде мындай, ал жерде пилотный деген биз муну программаны эле адаптировать этелик деп атабыз, баштап киргизип. Анан сразу эле башка кетебиз. Бизде Даярсыңар да, значит. даярбыз. Бизде 38 тренер бүт Кыргызстан боюнча даяр. Анда силер өзүңөр күнөөлүү экенсиңер да. Маламанды өткөзө албасыңар, Минфин менен сүйлөшө албасыңар, Юстиция менен сүйлөшө албасыңар. Башталышы өтө оор болот, туурабы? Башталып алып бир система кирип алгандан кийин жеңил эле болуш керек. Ушуну баштап алыш кыйын болуп атат да. Анан мен сизге бир суроо берейин дедим эле. Жанагы сыргалоодо, жана биркаларчы баары бир эле өңдүү болобу, түсү? Ооба. Бир эле өңдүү. Бир өңдүү болобу? Бир өңдүү болот, бирок номерларында жанагы областын эмеси кетет. Мамлекет. Мен аны түшүндүм, эми угуп турган эдим мен. Менде анда эгерде ошондой болот турганда менде сунуш да. Мисалга малдын дагы жанагы ургатысы болот, эркеги болот дегенчи. Ошого каратып, ошонун өңүндөн өзгөртүп койсоңор жакшы болот да. Бирканчы. Кандай көз карашыңыз? Эми мындай кийин эл байып баары жакшы болсо, ал бир гана бирке эмес, ал сканер менен 15 метр жерден эле карап койсо болот. Эми ал келечекте сиз айтканды кылса болот. Светтин модуле бүт сырьёдан да өзүсү сырьёнун бар алып келинет да, сырьёнун барычы. Жок, эми өзүбүздө эчтеке болбогондон кийин. Жок, эми мындай да, эми мал деген эми билиш керек да мисалы. Оңой болот да, жеңил болот деген. Өзү ал жерде проблема деле жок, Зият Исламович. Өзү баягыда сиздер менен жолукканда деле көргөздүк, ар кандай тиги түсү менен форма. Эми муногу системадан кийин справканы сата албайт. Аны жанагы компьютерден, мисалы үчүн Мураталиевдин маланы оң коюм сатам десем, ошону чыкканда уже баардыгы каралып, номер менен чыгып, клинический здоров деп берет, аны көбөйтүп алып 10 кишиге сатса болот, аны эч ким жасай албайт да. Ошо. Эми антиден айткандан андай болуш керек. Бүгүнкү күндө эле эгерде клиенттер керек болсо, бу идентификацияны карабай эле, лабораториялар болгон болсо, ошону энди салып туруп эттин сапатын карап эле алып кетет анычы. Анан эми биз ушул эле болсак, эртең биз бардык этибизди же сүтүбүздү экспортко айдайбыз дегенден алыс болушубуз керек да. Биринчи кезекте лаборатория бүтүш керек. Лаборатория бүтсө, анан экспортко эч кандай проблема болбойт. Идентификациясы жок болсо деле алып кете берет аны. Ала турганда. Түшүнүктүү. Экинчи жагы, сиздин сурооңузга да, мына мисалы үчүн чыкады. А эми бул жерден бир эле жерден көрсө болот да, кайсы жерде канча мал бар, канча ургачы, канча козу, канча эркек, бир жерден карап туруп эле уже можно направить туда. Да. Бүт баары болот да бир. Всё там по видам, по возу, по полувозрастам, породам и так далее и тому подобное. Урматтуу депутаттар, азыр керек да. Биринчи ири мүздүү мал, андан кийин жыл, кой, жылкы ушундай. Ошондуктан биринчи этапты ишке ашырыш үчүн 40 миллион сом жетет деп комитетте министрдин орун басары айткан. Ошондон андан кийин сунуш берип ошол сумма чыкты. Демек, пилоттук деп ар бир областка жок дегенде бирден райондо камтылса болот, эгерде жанагы ГП Маламан чечилип калса.
Идентификациянын оң жагы өтө көп. Бул жерде малдын санын билебиз. Андан кийин баягы жайыт боюнча дагы канча каражат потенциал бар 2-3 эсе көтөргөнгө. Бүгүн 100 миллион сом тегере түшүп атат. 4 эсе көтөргөнгө потенциал бар. Мына ошондо дагы экономикалык жагы дагы бар. Социалдык жагы этти чыгарууда ал туура идентификация кылуу менен эле экспортко чыгып кетет деп эч ким кепилдик бере албайт. Ветеринардык тармак зонирование бүтмөй сайын ал жумуш аягына чыкпайт. Ошондуктан идентификацияны ишке ашыруу үчүн 2-3 эле кадам калды. ГПны ачыш керек, каражатты бериш керек бюджеттен или инвестордон алыш керек дагы жумушту башташ керек. Рахмат. Маселе эгер ишке ашпаса, эртең бүрсү күнү биздин малыбыз сыртка чыкпайт, ичи калбайт. Азыркы мына биздин чек арада ушу мал боюнча жабык да азыр границачы. Жабык граница. Азыр мына казактар айтып атат, пока ушул маселени идентификацияны өткөзбөйүнчө, туурабы? Зональность өткөзбөйүнчө, зонирование өткөзбөйүнчө биз сиздерди мал албайбыз деп атышат. Ошон үчүн мен айтат элем, мына азыр бул жерде айтып атышат, юстиция министрлиги каршы андай деле жок экен, орчундуу маселе. Минфин деле андай деле орчундуу эмес экен. Бул жерден азыр мына баягы ким уполномоченный орган такталбай атышат. Бул ким күнөөлүү? Сиздер күнөөлүү эмессиңер, министрликибиз? Каерде загвоздка отур? Эмне үчүн мал аман? Ошол эле мен түшүнбөй атам да. Муну азыр Бактыргешевич жана сиз айткан эки министрлик менен мен өзүм сүйлөшүп, ошол жанагыны ачканга аракет жасайбыз. Анан болбосо премьер-министрдин деңгээлинде чечебиз да. Себеби муну ачмайынча бул маселе бүгүнкү күндө дагы эле токтолуп тура берет. Түшүнүктүү. Бул мыйзам идентификация боюнча мыйзам аткарылган жок. Аткарылган жок. Экинчи өкмөткө ошол тез арада мал аман боюнча маселени тез арада чечилсин. Анда ушул маселе боюнча 1 мартка биз угайлык дагы ушул аткарылышы. Бактыргеш, мүмкүн болушу